Global Amir kanalı ötüp baratkan 2025 жылдагы айрым маанилүү саясий окуяларга токтолот. Захран Мамдани болочокто АКШнын президенти болушу мүмкүн. Таиланд-Камбоджа согушу себеби таржымалы. Алжир Франциядан кун өндүрүү боюнча биринчи кадамды жасады. АКШнын Латын Америкадагы үстөмдүгүнүн аякташы. Ушул темаларга токтолобуз. 4 ноябрда Захран Мамдани Нью-Йорктун мэри болуп шайланды. Мамдани дүйнөнүн бүгүнкү финансы борборунун акыркы 100 жылдан берки тарыхындагы эң жаш мэр. Нью-Йорктун биринчи мусулман мэри. Теги түштүк азиялык, индиялык биринчи мэр болот. Ал 1 январда мэрлик кызматка киришет. Шайлоо өнөктүгү өтө татаал болду. Атаандашы Эндрю Куомо Мамдани сыяктуу мэр Нью-Йоркту Европага айлантат. Ислам экстремисттери коомду кыйратат деп каралаган. АКШ Конгрессинин спикери республикачыл Майк Джонсон Заран Мамданини экстремист марксист деп атап, ал мэр шайланса демократтык партияны радикалчыл күчтүү өкмөт болуусун жактаган социалисттик партияга айлантат деп сындаган. Ал эми президент Трамп болсо, Мамдани шайланса, мен федералдык бюджеттен Нью-Йоркту каржылоону токтотом деп коркуткан. Алардын мынтип сындагандарынын себеби 34 жаштагы Захран Мамдани 2017 жылдан бери Американын демократчыл социалисттери уюмунун мүчөсү. Бул АКШдагы эң ири социалисттик уюм. Угандада туулуп 17 жашында АКШ жарандыгын алган Мамданинин жеңиши Америка Кошмо Штаттары таланттуу, жөндөмдүү адамдар үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү жана эл өз добушуна ээ өлкө экенин айкын көрсөттү. Ал 4 жылдык тажрыйбасына карабастан саясий какпаш экенин дагы көрсөттү бул шайлоодо. Мамдани Нью-Йорк штатынын ассамблеясында депутат болуп жүргөн 4 жылда 20 мыйзам долбоорун иштеп чыккан. 238 заң долбоорун башка депутаттар менен чогуу даярдаган. Заран иштеп чыккан долбоордун 3-өө заң катары кабыл алынган. Ал Нью-Йорктун метросунун ишин жакшыртуу үчүн штаттын бюджетинен $100 миллион бөлдүргөн. Бекер автобустардын пилоттук долбоорун ишке ашырган. Айлана чөйрөнү булгаган электростанцияларды курууну токтоттурган. Захран Мамдани көпчүлүк Нью-Йорктуктар турак жайы үчүн тапкан маянасынын теңинен көбүн жумшаганын, 1 сааттык эмгек акыны $16.50 $30 чыгарам. Бала бакчаларды жана автобус каттамдарын бекер кылам. Байлар төлөөчү салыкты көбөйтөм. Ижара акысын туруктуу кылам деп шайлоочулардын көңүлүн алды. Шайлоо өнөктүгүндө Telegram менен TikTok'tu, социалдык желелерди ургаалдуу пайдаланды. Эмгекчи элдин жүрөгүндөгү көйгөйдү тапты. Ошон үчүн сенатор Берни Сандерс Зоран Мамданинин жеңишин Американын азыркы тарыхындагы эң чоң саясий окуя деп атады. Социалист-демократ Сандерс 18 жылдан бери Конгресстин мүчөсү, 6-7 китептин автору. Жакынкы жылдары демократтык партиядан президенттикке ат салышчу ноён дал ушул Заран Мамдани болушу ыктымал. Албетте алтын башы аман турса жана Джон Кеннедидей атып кетишпесе. Президент Трамп токтотту делген Таиланд-Камбоджа согушу. 25 жылдын июль айындагы кагылышуулар коңшу эки мамлекет арасындагы акыркы чейрек кылымдагы эң кандуу согуш болду. Камбоджа элинин саны 17,6 миллион. Таиландда 66 миллион эли бар. Камбоджанын аянты Таиланддан 3 эседей кичине. Кыргызстандан бир аз кичинерээк. Аскери да салыштырмалуу начар куралданган, саны да аз. Бирок эмне үчүн согушту Таиланд менен? Согуш ортодогу чек ара талашынан улам болууда. Чек араны Камбоджадагы оторчулугу кезде 1903 жылы француздар чейген. Эки өлкөнүн чек арасы 800 километрдей болот. 1953 жылы Франциянын оторчулугунан кутулган Камбоджа.
Талаштуу аймакта 11-кылымда курулган байыркы храм бар. Храмды ЮНЕСКО маданий мурас деп таанып, өз коргоосуна алган. Эл аралык адилеттик соту 1962 жылы, андан кийин 2013 жылы чек араны туура деп тапкан. Президент Дональд Трамп эгер аскерий кагышуулар токтотулбаса, Вашингтон менен жүрүп жаткан соода сүйлөшүүлөрү токтойт деп эскерткенден кийин июлдагы ок атуулар басылган. Эки жак октябрда Малайзиянын нарачылыгы астында ок атышууну токтотуу боюнча келишимге кол коюшкан. Ошондо Камбоджа, жарыша эле Пакистан, Израиль Дональд Трампты Нобель атындагы тынчтык сыйлыгына көрсөткөн. Согушту токтотууга Кытай да өз салымын кошкон. Бирок Нобель сыйлыгына Кытайдан эч ким көрсөтүлгөн эмес. Бирок декабрда кайра согуш оту жанып, Таиланд 50дөн ашык жаранынан ажырады. Камбоджадан 30 жаран өлгөн, бирок канча аскер өлгөнү айтылган жок. 3 жумада миллиондон көп адам эки тараптан өз жашаган жерлерин таштап кетишти. Бул согуш Малайзия, Кытай, АКШнын аракети менен кайра токтоду. Негизги сүйлөшүү Кытайда өттү. Таиланд-Камбоджа согушу Дональд Трамптын президенттик мөөнөтү бүткөнчө биротоло токтоду. Ал келерки 3 жылда маалым болот. Алжир Францияны чөгөлөтүп кечирим суратабы? Алжирдин парламенти 24 декабрда Франциянын оторчулугун кылмыш деп тааныган заң мыйзам кабыл алды. Оторчулук жылдар үчүн Франция өкмөтүнүн кечирим суроосу жана 1830-1962 жылдарды Алжирдин байлыгын тоногону үчүн кенемте төлөп берүүсү керек. 132 жылдык оторчулук жана ошол замандагы трагедия үчүн, геноцид үчүн Франция юридикалык жактан жооптуу деп белгиленет жаңы мыйзамда. Француз оторчулугунун кесепетинен 19-кылымда Алжир элинин 3/1 кырылган. Франция 1960-66 жылдары Алжирдин Сахара чөлүндө 17 жолу ядролук курал сынаган. 2010 жылы Француз өкмөтү Алжирдеги ядролук сыноолордо ден соолугу бузулган адамдарга кенемте төлөө боюнча заң кабыл алган. 2021 жылга карай 545 кишиге андай кенемте төлөнгөн. Алардын бирөө гана Алжир жараны. Алжир парламентинин бул кадамы Алжир элинин улуттук эс тутумундагы каратакты өчүрүп болбосуна айкын мисал. Алжир бийликтери француз оторчулук жылдарында өлкөгө канча чыгым келтирилгенин эсептеп чыга элек. Бирок алар Индиядан үлгү алса болот. Индиялык илимпоз Утса Патнаик Британия 1765 жылдан 1938 жылга чейин индустардан 45 триллион долларга тете мал мүлктү дүйнөнү ташып чыгып кеткен деп эсептеп чыккан. Бул доллардын 2016 жылкы курсу боюнча. 200 жылдык Монро доктринасы эскирди. Чыгып бараткан жылы Вашингтон Венесуэлага аскерий экономикалык кысымын күчөттү. Азыр Кариб бассейнинде АКШнын 16 миңдей аскери турат. Жеральд Форд согуштук кемеси да Кариб деңизинде жүрөт. Ошентип АКШ Венесуэланы камоого алган, мунай казуучу ишканалардын бирине абадан сокку да урду. 10 декабрда Скиппер мунай танкерин камакка алды. Андан кийин дагы бир мунай танкери камакка алынды. Кариб деңизинде маң ташыган аткезчилер деп кайыктарга урулган соккудан 95 киши өлдү. Венесуэладан мунай экспорттоо эң төмөнкү деңгээлге түштү акыркы 25 жылда. Николас Мадуронун бийликтен кетүүсүн талап кылууда Вашингтон ошондой эле. Атүгүл Дональд Трамп Венесуэлага кургактан соккурулат. Андан кийинки кезек Колумбиянын президенти Густаво Петро болот деп да опуза кылды. Вашингтондун аскери кысымы Түштүк Америкага деңиз аскерлерин жана жоокерлерин жөнөтүп, Латын Америка өлкөлөрүнө кысым көрсөтүп, ички иштерине кийгилишүүлөрүн эске салат. Буга чейинки 1898-1994 жылдары замбирөктүү кайыктардын дипломатиясы деген ат менен белгилүү берегидей 41 окуя тарыхтан маалым. Кошмо Штаттары 17 жолу Түштүк Американын төбөлсүз мамлекеттерине түздөн түз кол салган.
24 жолу диктаторлорго же аскерий режимдерге колдоо көрсөткөн. Европалыктарды киргизбеш үчүн АКШ 1904-жылы Санта Домингого, 1911-жылы Никарагуага деңиз аскерлерин жөнөткөн. 1915-жылы Гаитиге кол салып, 34-жылга чейин басып турган. 1973-жылы Чилиде Сальвадор Аленденин бийлигин кулатууга көмөктөшүп, Пиночетти бийликке отургузган. Ал 1990-жылга чейин отурган бийликте. 1989-жылы Панамага 26 000 аскер басып кирип, президент Мануэл Нориега бийликтен кулатылган. АКШда Нориега 40 жылга абакка кесилип, 17 жылдан кийин жакшы жүрүм туруму үчүн абактан чыккан. Кийин Францияга өткөрүлүп, арамакчыларды адалдаштырууга аралашкан деп айыпталып, 7 жылга кесилген. Мануэл Нориега 2011-жылы өз өлкөсү Панамага жөнөтүлүп, бийликте отурган жылдары жасалган кылмыштары үчүн соттолот. 2017-жылы операциядан өлөт. АКШ 1954-жылы Гватемалага, 1961-жылы Кубага, 65-жылы Доминикан Республикасына, 83-жылы Гренадага СССРдин аскер киргизүүсүнө жол берген эмес. Бирок азыр кырда ал өзгөрдү. АКШнын 5-президенти Джеймс Монро 1823-жылы жарыялаган концепцияда жердин батыш жарым шарындагы кырдаалга Европа өлкөлөрү кийлигише албайт. Себеби андай кийлигишүү АКШга каршы жасалган душмандык деп бааланат. Мына ошондон бери АКШ Латын Америкасынын коргоочусу болуп жүргөн. Кийинчерээк Монро доктринасын Вашингтон өзүнүн тышкы саясатынын негизине айланткан. Бирок президент Мадуронун азыркы каршылык көрсөтүүсү 200 жылдык доктрина картайып, алдан тайганын көрсөтүүдө. Анын себеби АКШ 2005-2013-жылы Венесуэлага санкция жарыялап, Каракас үчүн Европанын финансылык булагын, мунай рыногун, эл аралык кеме транспортун жапты. Россия Венесуэлага аскерий куралдарды, абадан коргоо системасын берди. Кытай элдик республикасы финанслоону ачты, соода жана логистикадан жардам берүүдө. 2007-жылдан 2018-жылга чейин эле Бейжин Венесуэлага 67 миллиард доллар инвестиция салды. Бул Латын Америкага салган инвестициянын 45%. Иран Венесуэлага мунай иштетүүдө көмөк көрсөтүп, ракетада жана шахид дрондорун берди. Венесуэладан башка мамлекеттерде да АКШнын таасири төмөндөүүдө. Венесуэланын аянты Панамадан 12 эсе чоң, эли 6 эсе көп. Аскери 120 000–130 000 чамасында болот. Ошого согуш болсо, Венесуэла Панамадан каттуу жана узакка каршылык көрсөтүүсү турган иш. Түштүк Американын башка өлкөлөрү да АКШнын таасиринен бошонууда. Бразилия Кытай быйыл эле 28 миллиард долларлык келишимге кол коюшту. Кытай, Чили, Бразилия Перунун экинчи чоң соода өнөктөшү. 2024-жылы Кытай Латын Америка арасындагы өз ара соода 518 миллиард долларды түзгөн. 25-жылы майда Кариб бассейни жана Түштүк Американын 33 өлкөсү үчүн Бейжин 9 миллиард долларлык кредит линиясын ачкан. Ошентип АКШнын 5-президенти Джеймс Монро 1823-жылы жарыялаган доктрина 200 жылдан кийин күчтөн тайган мезгил келди. Латын Америка мамлекеттеринин саясаты да бугуну айкын көрсөтүүдө. АКШнын Венесуэлага аскер киргизбей турганынын себеби да АКШ региондогу жалпы кырдаалды байкап, саясат жүргүзгөнүн каңшаарлайт. Жаңы жылды көңүлдүү тосуп алыңыздар. Жаңы 2026 жыл жакшылыктарга мол болсун.